Мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир күткөндөргө кубанычтуу күн. Бүгүн президенттин катышуусунда мурдагы вакыттын ордуна салынган батирлердин ачкычтары үй ээлерине тапшырылды. 20 жылдан бери күткөн үйүбүзгө мына наконец-то кирип келдик. Мындай чайып келгенде 30 жылдан бери кызмат кылып, мындай күн боло эле бүгүн мага өтө өзгөчө күн болуп турат. Кезегибиз келип, бүгүн президентибиз Жапаровдун катышуусунда ачкычтарыбызды алып жатабыз. Ипотекалык программанын алкагында тапшырылган батирлер Бишкектин Маликов көчөсүндө жайгашып, турак-жай комплекси 6 блоктон турат. Анын ар бири 18 кабаттан болуп, жалпы 510 батир тапшырылды. Мамлекетке ишеним артып, узун кезекти сабырдуулук менен күтүп, үйлүү жайлуу болсом деген бир топ жарандарыбыздын кубанычына ортоктош болуу үчүн чогулуп олтурабыз. Ошондуктан эң алды маңдайы жарыла сүйүнүп турган батир ээлерин жана алардын жакындары менен туугандарын ушул үйлөрдөн агарып көгөргүлө, ак өргөңүздөр ак жолтой болсун деп бүгүнкү майрамыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Президенттин колунан 3 бөлмөлүк квартиранын киришин алдым. 2 жылдан бери очередте турам. Негизи өмүр бою эле күттүк бул учурду. 5 баланын энемесимин, пенсионермин. Мектепте жумушта иштейм. Ошол 20 жылдан бери квартиралап көчүп жүрчүбүз. Мына эми өз үйүбүзгө ээ болуп отурабыз. Чейин ушул шаар четинде арендага алып, квартираларды алып жашап жүргөнбүз. 20 жылдан бери жүрөбүз. Мурас турак-жай комплексинин бүгүн тапшырылган батирлери 1 жыл 8 айдын ичинде бүткөрүлдү. Жашоочулар үчүн бул жакта бардык шарттар каралган. Бүгүн үй ээлери болуп турган жарандар кубанычы менен бөлүштү. Мен бул мамлекеттик ипотекага турганыма 3 жыл болуп калган, 6800 кезекте турган болчумун. Мына эми Кудай буйруп, кезегибиз келип, бүгүн президентибиз Жапаровдун катышуусунда ачкычтарыбызды алып жатабыз. Мен буга чейин туугандардын үйүндө тургам, квартирада турдум. 4 балам менен жеңилдетилип 4% менен алып жатам да. Мен 7701 аскер кызматында 95 жылы келгем. Ошол жерде кызмат кылып 21 жыл мектебимде кызмат кылдым. Кудайдын каалоосу менен мына бүгүн өтө кубанычтуу күн болуп турат. Өтө кубанычтуу күн болуп, турак жай маселеси менен келдик эле. Алланын буйругу болуп, бүгүн чечилип, очеред менен келген, катардагы очередибиз менен келгенине байланыштуу бүгүн ушул жерден турак жайлуу болуп турабыз. 77 аскер бөлүгүнөн 18 ардагерге ошо 4% льгота менен берилип, азыр бүт баарыбыздын маанайыбыз 5 өтө кубанычтабыз. Азыр эми мынакей жителдер эч качан коркпостон бул үйгө жашаса болот. Эми үчүн дегенде бул жердин сейсмикасы 9 балга эсептелинген. Полный бардык арматура, бетон менен жасалган, күчтүү, отделкалары да жакшы. Четтен келген, Россиядан келген материалдар жана өзүбүздүн атамекендик материалдан жасалган. Мына азыркы ушул убакта азыр даярданып отурабыз. Биз үчүн, курулушчулар үчүн майрам. Мынакей жителдерибизге дагы эч бир сүйүнүп алса болот да. Ремонттору жакшы. Апа-пакай кылып даярдап койдук.